Окуу жайда эмгектенген айымдар ортосунда факультеттер жана колледждер аралык волейбол мелдеши өткөрүлдү. Спорттук мелдеш 8 март аялдардын эл аралык майрамына жана ОШМУнун 85 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Негизинен ушул жылда өткөрүлүп атат. Анан эми аялдардын майрамы үчүн ушундай жакшы маанай тартыла беришибиз керек. Майрам көңүлдүү өтсүн. Ал эми бизде Ош мамлекеттик университетинде ушул волейбол боюнча өтө мындай аялдардын арасында, агайлардын арасында, эжекелердин арасында күндөн күнгө өсүп атат. Ага жалпы 18 команда катышты. Жыйынтыгында факультеттер арасында 1-чи орунду Дене тарбия факультети, 2-чи орунду Кыргыз-Кытай факультети, 3-чү орун медицина факультети, ал эми 4-чү орун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети алды. Бүгүнкү финалдык беттешүү аябай кызык деңгээлде өттү, аябай жогорку деңгээлде өттү деп айтсам болот. Себеби дегенде ар бир финалга чыккан командада жакшы оюнчулар ойнойт, мыкты оюнчулар ойнойт. Финалдык беттешүү аябай кыйын болду. Ага карабастан биз Дене тарбия факультети 1-чи орунду ээледик. Ал эми колледждер арасында 1-чи орунду Индустриалдык педагогикалык колледжи, 2-чи орунду Медициналык колледжи, 3-чү орунду Финансылык юридикалык колледжи, ал эми 4-чү орунга STEM инновациялык колледжи ээ болду. Oyun аябай жакшы өттү деп айтсам болот. Себеби командалардын баары өтө күчтүү экен. Жаштар да бар экен, улуу жаштар да бар экен. Oyun аябай жакшы өттү. Бул кандай десем, бардыгын майрам менен куттуктап кетем. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алгандар да оңой болгон жок. Өтө жакшы даярданышыптыр. Аялдарды, эжекелердин баарыны 8 март майрамы менен куттуктайм. Oyun өтө жакшы өттү. Байгелүү орундарды алган командаларга, мыкты оюнчуларга ОШМУнун кесиптик бирлиги тарабынан акчалай сыйлыктар берилди.